Эсендер жакшыларым, илгери бака менен бүркүт достошкон экен. Анан бака сураптыр: "Досум, айтчы канча күн бар?" десе, бүркүт "Күн бирөө" дептир. Бака "Туура" дейт. "Канча ай бар?" деп дагы сураптыр. "Айдагы бирөө" десе, бака башын ийкеп макул болуптур. "Канча жылдыз?" деген баканын суроосуна бүркүт баш айланып, "Аябай көп экен, санай албадым" десе, бака күлүптүр. "Асманда бир эле жылдыз бар" деп. Эми силерге суроо: канча кыргыз бар? Айылдан алыс чыга албагандар. Биздин эле айылда кыргыз бар деп бакадай ойлонот. Ошол өз айылын гана тилин таза, нукура кыргыз тили деп билет. Бизде иттин өлүгү ушул жерде жатат. Илгери раматалык чоң атам чапанына катып, тойлорго көтөрүп барат эле. Этти майдалап туурап, аша дегенде жейт элем. Анан аксакалдар нечидесиң дегенде, алтыдамын деп жооп берет элем. Аша десе азыркылар экс-президент Алмазбек Атамбаевди түшүнөт. Нечидесиң дегенди өзбекче деп билет. Кызыгы ногойлор менен иштеп, аша деген тамак же деген экенин билип таң калдым. Какас, алтайлыктар канча дебей нечи дешет экен. Аз-маз дегенди туиндер, дагы баткендиктердей биче дешет экен. Туиндер бул биздин адигене муңгуштарыбыз. Мындай мисалдар толтура. Лингвисттерден сурагыла. Биз кыргызча эмес деген өгөйлөгөн сөздөр, байыркы архаизмдер. Эми байыркы эне сайлык кыргыздардын ээнчиси эмес, бөтөн сөздөр бар түштүктө. Кальта, көш, кайтта сыяктуу. Бул отурукташкан сактардын тили экен. Сагдиана деген мамлекеттен бизге мурас калган. Азыр көкүрөк кагып мактанып жатат го. Сактардын тукуму экенбиз деп көпчүлүк кыргыз. Мына ошол сактардан калган архаизмдер. Бул темаларды кыларга иш жоктон эмес, бүркүт болуп учкан лингвисттер менен тарыхчылар жок болгондуктан айтып жатам. Кыргыз тили реформага муктаж, тил байыш керек. Студенттик кезде бир түрк сурап калды: "Күнайдын деген кыргызча кандай болот?" деп. Кутман таң десем, таң биздин түркчөдө дагы таң. Багымдат намазынан кийин таң сөгүлөт. Саат 11-де деле таң кутман боло береби деп сөзгө чоркок кылды. Бөркал десе баш алып, реформа кылабыз деп жүн алгы кылбастан, ошол тамырыбызга кайтсак, эне сайдан ээрчип келип, унутулуп калган тилибизди жандандырсак, еврейлер өлүк болуп калган иврит тилин кайра тирилтишти. Ооба, сенем, менем, бирта, экита деген кулакка аябай жагымсыз угулат. Анын кереги жок. Ар бир диалектикадагы сөздөрдү электен өткөрүп, бабалардан калган сөздөрдү адабий тилге кошсок, улуттун көдөнү толуп, жолубузга жылдыздар жарык чачат. Канча жолу конституцияны калчап, каалагандай өзгөртүк. Элди конституция эмес, орток адабий тил бириктирет. Аман болгула туугандар.